Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Кубаныч агай, кандайсыз, ден соңуңуз жакшыбы? Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Жакшы Билал, алхамдулилlah. Мына ошентип арадан бир жыл өтүп сиз менен дагы жүз көрүшүп отурабыз. Кудайга миң мертебе шүгүр. Эми ошол ортодо жоолук маселеси бир канча ирет көтөрүлдү. Бул маселелер кандай болуп чечилди негизи? Ошо Билал, Кыргызстанга куш келипсиң. Ошо алып жаткан илимиңе Алла таалам барака берсин. Жоолук маселеси ошол 2020 жана 2021 мындай катуу Кыргызстанга бир мындай резонанс болду. Бирок кайрылуулар негизи ошондон кийин токтогон эмес. Токтобой эле келип атат, бирок акыркы кайрылуулар мындай чечкиндүү эмес да. Кайрылган кыздар, мугалимдер мындай акырына чейин барбай жатышат. Ким гана аты жөнүн бер, телефон бер десең эле коркуп ошондой чегинип жатышат да. Бирок кайрылуулар токтогон эмес, кысымдар токтогон эмес. Балким бир кандайдыр бир деңгээлде азайган, бирок Жамалиевке окшогон, ошогон жандай атеисттер бар болгончо, тирүү болгончо бул маселе токтобойт да. Билим берүү министри ошол Малиевдин билдирүүсүнө кандай комментарий берип жатат? Ошол октябрдын башында болду го, адашпасам, октябрдын баштарында Малиев ошол жогорку кеңеште отурумда эмне деп атат, жанагы Тоң Ысык-Көлдөгү Жети Өгүз районунун бир нече мектептеги мугалимдери хиджаб маселесин чечип берип, мектептерге хиджабка уруксат берилбесин, тыюу салынсын деп талап коюлуптур. Биз мугалимдерден мындайды күтөбүз. Мугалимдерден башка бир жакшылыкты бир андай күтпөйбүз деле негизичи. Жогорку кеңештин депутаты болуп туруп, элдин адам болуп туруп, бул бир Кыргызстан калкынын бир 0,0000 бүтүн 5% бир түзгөн бир 20 мугалимдин жандай бир талабын ушинтип Кыргызстанга чыгарып, ушинтип неме кылганы бул эч бир түшүнүккө туура келбейт. Адамгерчиликке, мыйзамга, шариятка эч нерсеге туура келбейт да. Болгону бир бузукулук болгону эле. Эми алго Малиев түшүнөбүз, ал бир теңирчи бир атеист, бир маймыл экен да алчы. Билим берүү министри эмнеге коштоп сүйлөп атат? Депутатко эмне сүйлөсө боло берет экен, ал урдады жеди деп берет экен. Билим берүү министри ал мыйзам менен сүйлөш керек эле да. Эмнеге ал ошондой деп атат? Эми бул жерде биз эмнени көрүп жатабыз? Билим берүү министри дагы бир кошоматчы бир неме экен да, бир пахта экен да, пахта эмне деп койчу, андай бир неме. Короче, бир нирба немесе экен, ал деле жанагы билим берүү министри болгону сүйүнүп кеттиби же анан ким биринчи эмне талап койсо ошону хоп деп айтып берем дедиби? Короче, эмне болуп кетти? Болду, чечебиз деп ошол ал дагы бир мындай жетим жүгүрүк болуп, шестерка болуп. Болбосо эмне кылыш керек ал? Билим берүү мыйзам боюнча билим алууга бардын укугу бар, жоолугуна, динине, улутуна, тилине, эч нерсесине карабайт, аймагына, дин, саясий ынанымына карабай билим алууга ар бир жаран укугу бар. Биз анын жоолук маселесине тыюу сала албайбыз. Конституция деген бар, дин тутуу эркиндиги деген бар. Кечирип коюңуз, Малиев айтканыңызды биз бул мыйзамга туура келбейт десе, бул мусулманчылыкты билдирбесе дагы бир мыйзамды сыйлаган бир мамлекет кызматкери экенин билдирет болчу, бирок ал антип айта алган жок. Демек, ага мыйзам керек эмес. Мыйзам менен де мындан ары иштебейт экени көрүнүп эле турат. Дагы деле буга чейин жанагы алхамдулилля жанагы камалып кеткен министр Алмазбек Бишеналиев, алхамдулилля Алла таала аны шерменде кылып ошону камады. Бул мен ойлойм кыздардын көптөгөн ошо неме ызалары, көз жаштарынын немеси тийди. Жүрөгүн Алла таалам кыжалатчылык салсын ошо Алмаздын дагычы. Дагы ким ошо мотурайган кыздарыбыздын намысына, жолугуна асылган болсо Алла таалам алардын да жүрөгүнө кыжалатчылык салып алар шерменде кылсын. Ошо бул министр дагы ошол эле жол менен кетип атыптыр. Болгону мурунку министр антип мындай экранга сүйлөгөн эмес эле. Орун басарлары, жүгүрүктөрү, шестеркалар ошондой сүйлөйт эле, болбойт депчи. Бирок мунусунда министр өзү эле чу дегенде эле 1 саат болбой туруп эле ошондой убада берип атат, биз чечебиз депчи. Бирдиктүү форма бар, тиги бу деп атат. Мыйзамдар боюнча эч бир мыйзам боюнча жоолукка тыюу салынбайт экени бул ачыктан ачык белгилүү. Ошончо каттарыбыз бар. Билим берүү министрлиги, прокуратура буга эч кандай тыюу салынбайт деген, мугалимдер, директорлор чаралар көрүлгөн, кечиримдер сурашкан. Бул талаш жок маселе. Эч кандай тыюу салынбайт. Болгону ошол мугалим, директор, министр, ошо Малиев окшогон депутаттардын ичинде исламофобия, кафырчылык бар да. Буну кафырчылык деп айтат да. Динден чочулап, же динди жаман көрөт, динди жек көрөт, же ушундай да. Масалиев да ошону сүйлөгөн. Ошо башка причина жок бердечи. Агай, ошол хиджабка каршы болгондорго мыйзам тараптан кандайдыр бир чара жокпу?
Чара бар албетте. Мисал үчүн билим берүү министри же мектептин директорун айтайлы, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысын айтайлы, ошолор сөзү менен, же бир буйругу менен, же бир кыймыл аракети менен, же бир кол коюу менен, же бир тапшырмасы менен ооздеги түрдө кандай гана болбосун көрүнүштө бир мусулман окуучу кыздын жолугуна, юбкасына асылып, да чечпегиле, кийбегиле, анан арапташып кеттиңер, андай мындай чүмкөнүп алдыңар, андай мындай деп мага жакпайт десе, бул биринчиден биринчи мыйзамды бузган болот да, негизи адам укуктарын эркиндиктери, конституцияны бузган болот, билим берүү мыйзамын бузган болот, педагогиканын этикасын бузган болот, өтө көп мыйзамдар бузган болот. Бирок мамлекет кызматкери аны бузууга акысы жок да. Эгер мугалимдер, педагогдор кылган болсо, жумуштан кетет деп эмгек кодексинде жазылган, а башка жетекчилер аларга чара көрүш керек, жок эле сөгүш алыш керек да, сөгүш. Анан кызыкчылыктарын кагылышы жөнүндө мыйзам бар. Мамлекет кызматта иштеген, мисалы үчүн бир атеист же бир буддист же бир кафыр же баптист болсо, мусулмандар жакпасак, ал өзүнүн жакпагандыгын жутуп мына какырга менен кошо жутуп ичинде сакташ керек дагы, сыртка чыгарбаш керек эч качан. Үйүнө барып телевизор көрүп, калганча сөгүнүп ала берсин мусулмандарга, бирок антип кызматында аралаштырып, бир жерде аралаштырып сүйлөш керек эч качан. Мага жакпайт деп мындай, жосо кыргыздар андай кийинген эмес деп антип эч сүйлөш керек да. Кыргыздар кийинген негизи, кийинбегенде дагы ар бир мусулманыңыз акысы бар. Ал мусулманыңыз 8 жашта болобу, 6 жашта болобу, 14 жашта болобу айырмасы жок. Хиджаб кийин керек болсо капкара кийинип чүмкөнүп алган деле акысы бар. Мындай мурдун жабылган акысы бар. Эч бир мыйзам тыюу салбайт. Мен муну любой бир министр менен, любой бир неме менен, директор менен талаша аламын. Бирок бул күнгө чейин тажрыйба көрсөттү, бир да директор, мугалим, министр мыйзам таласында мен менен талашкан эч бир мындай жолго неме кылып чыга элек да. Себеби булар өздөрү гана каршы. Чара бар, бирок эмне үчүн чара көрүлбөйт деген маселе бар. Биринчиден ошо билим берүү тармагында жалаң гана ушундай исламофобдор отурат, жалаң. 90 канча пайыз отурат. Жалаң исламофоб деген бул динден чочулайт, динди жактырбайт, динди каалабайт. Дин дегенде бул жанагы хиджабты, сакалды, мечит, медресе, дават дегенде эле аллергиясы, шайтаны кармап, жактырбайт, каалабайт. Эмнеге каалабайт? Себеби ошол жанагы өмүрүнүн жанагы өспүрүм мезгилинен баштап, ошо жанагы 25-30 жашка чейин, 40 жашка чейинки көз карашы, дүйнө таанымы калыптанган мезгилде буларды жана социализмге туура келип калган, жана 60-жылы дебейин, 70-80 жылы жана арак ичүү, жана ошо союздун немесине туура келип калган. Андан кийинкилер 90-жылда жана батыштан, тияктан, Россиядан ар кандай жаңылыктар келген да, анан мусулмандар террорист дегенчи, араб кул, андай мындай ошо жанагы ошондой жаңылыктарга туура келип калганда, булардын дүйнө таанымы телевидение менен гана калыптанган дүйнө таанымчы. Булардын жанагындай гест китеп окуган эмес, мындай калыс түрдө ой жүгүртө албайт. Булардын көз караштары бир тараптуу эле калыптанган үчүн гана каршы. Мыйзам жактан карай турган болсоң, эч кандай каршылык жок. Болсо укук коргоо органдары бизге ушул күнгө чейин эскертүүлөр бермек да. Эч кандай эскертүүлөр бербей атат, наоборот биздин катарыбызга топтура эле жапжакшынакай эле жооптор берип келишет. Ошо чара көрүлбөйт. Чара көрүлмө себеби ошондой, өздөрү жана чара көрө турган адамдардын өздөрү ошого каршы. Экинчиден бизде жанагы окуучулар, мугалимдер өздөрү ачык айкын да укугумду коргоп бериңиз, мен до конца барам, мен айтамын, бетин айтамын деп жана окуучулар, анан хиджабчан мугалимдер биз менен мындай толук кандуу кызматташпайт да. Кызматташпаган себептүү биз дагы мындай толук кандуу укугун коргой албайбыз. Ошондой эле мурунку билим берүү министри Алмазбек Бишеналиев мурунку видеосунда айткан, билим берүү министрлигинин имаратында, имараттын жарымын эле ошол жанагы бейөкмөт уюмдар, Америка тарабынан каржыланган бейөкмөт уюмдар ээлеп алган деп эле айтат. Алар бизге бүт жоолорубузду, нускамаларыбызды ошолор бекитип берет, алар көрсөтүп берет деп айткан ачык эле. Себеби билим берүү министрлигинде ошо бир нускама мыйзамдардын долбоорун жасай турган, андай кесипкөй, мыйзам жакшы билген адис жок экен да. Жок экен, или бар болсо да убактысы жок, аларга керек эмес. Мындай чыкканда биздин билим берүү тармагыбызды бир Америка, ачык түрдө Америка тарабынан каржыланган бейөкмөт уюмдар полный жөнгө салат. Полный инструкцияларды, полный мыйзамдарды, жоолорду бир каяктагы бир батыштан каржыланган уюмдар түзүп берет да. Бул ачык эле маалымат, буну Алмазбек Бишеналиев айтып берген да. Ушундай системадан биз эмнени күтөбүз? Негизи эле билим берүү тармагын эмне үчүн 11 жылга эле 12 жыл кылайлы дешет. Мен буну жеке ушундай мындай тыянакка келгенмин. Биздин азыркы күндө билим берүү тармагыбыз жаштардын ыймандуу жолуна түшүнө
мындай ыймандуу жаштар жолуна түшүнө мындай каршы да. Каршы. Мектеп курагындагы балдарды мешит медресеге бере албайсың. Мектепте намаз окубагыла дейт, оронбогула дейт, сакал койбогула, жума корбогула дейт. Бул билим берүү тармагы адамдардын мындай билимдүү, акыл эстүү, өнүгүү болсун, бир ачылыштар кылсын деген бир максаты жок. Мектеп директорлары менен сүйлөшүп кетсең эле, же угуксаң эле, же бир немелерин карасаң, олимпиада, конкурс, бир жыйынтык отчет ушулар менен элек. Бирок жана билим берүү тармагына басым кылышпайт да. Эмнеге? Себеби билим бере алышпайт. Ошо 80 союз мезгилиндеги билим менен эле келип атышат. Жана маймылдан жаралганбыз деген ошо немеси дагы эле бар мектептерде. Билим берүү тармагына эч басым кылбайт. Эгер басым кылганда жолукка эч көңүл бурбайт болчу. Ошол жана Европа, Корея мамлекеттерин карай турган болсок, ал жерде билим берүүгө басым кылган үчүн, билим берүү программалары бүт заманбап болгон үчүн, ал жерде хиджабка, башкага басым кылбайт да. Ал жерде ошо именно билимге басым кылат. Балким ошон үчүн да ал жерде жакшы бир мындай окумуштуулар чыгып атат. Агай, мына Арстанбек Малиев тууралуу жана мыйзамда чара көрүлбөсө анда кандай чара көрүш керек? Буну Эртай Исаков баш болуп, анан башка бир биздин ыймандуу активист жаштар азыр Малиев кетсин деп мындай ар кандай бир кайрылуулар жазып атышат. Ошонун мандатын алайлы деп мындай колдорду топтоп атышат. Бул жанагы бир мандаттуу округтан шайланган, бир партиядан кеткен эмес. Мыйзамдарды ошо Эртай Исаковтар бир кызыгып көрүштү. Бул жанагы ушундай депутаттардын мандатын алыш боюнча эл мындайча айтканда шайлай алат экен дагы, бирок кайра мандатын кайтарып ала албайт экен да. Бүгүнкү күндө ошол жагы каралбай калыптыр. Бир неме депутатты бирөө сүйлөп, биз конституцияны бекитип жатканда ушу депутат шайлаш жагын карадык дагы, анан алыш жагын карабай калыптырбыз. Эми мыйзамдарда кемчилик боло берет да, дайым эле ушундай боло берет, эми эмне кылайлы деп ушинтип айтып атат. Ушул жагы мындай жолго салынган эмес экен. Бир регламентти бир бекитишкен экен, анда президент кайра кайтарып коюптур. Ошо мандатын кайтаруу боюнча үстүртөн жазылган экен, кайтарып алса болот деген, бирок кантип кайтарып алынатындыгынан көрсөтүлбөгөн экен. Бул эми мыйзамдардын мүчүлүктөрү, балким атайын кылышканбы же шалакылыкпы билбейбиз. Негизи эле мыйзамдардын мүчүлүктөрү дайым болуп келе берет. Ошончо мүчүлүктөр, карама-каршылыктар бар мыйзамдардачы. Эми ушул министр дейбизби, депутат дейбизби, мектептин директору дейбизби, мисалы үчүн ошондой миңдеген адамдардын, мейли миңдеген болбосун, мейли Кыргызстанда бир эле мусулман кыз болсун дейли, мисалы үчүн. Ошонун баарына Кыргызстандагы бардык миңдеген мугалимдер каршы чыкты дейли, мейли. Негизи маанилүү эмес, 90% мусулманбызбы, 1% мусулманбызбы, негизи ар бир адамдын өзүнүн эрки бар да, мындай өзүнүн эркин, ынанымын сыйлаш керек да. Бул дүйнө эл аралык мыйзамдар боюнча таанылган укук. Бирок биз көрүп жатабыз, эч кандай мыйзамдар менен чара көрө албайт экенибизди көрүп жатабыз. Карга карган көзүн чукпайт. Чара көрө турган ошо билим берүү башкармалыктары, министрликте бүт ошо көз караштары бирдей экен. Атеисттер көп экен да. Чара көрүлбөйт экен, биз буга көрдүк, ынандык. Уже мыйзам боюнча чара көргүлө деп деле кайрылыштан деле уже мындай көңүлүбүз уже жок да. Биз кайсы чараны туура көрөбүз? Биз эки чараны көрдүк. Ушу эки чара буларга таасир эткен деп ойлодум, мындай ошо көзү жетти. Биринчиден, булардын ушундай, булар эки жүздүү болот экен да. Булар ачык түрдө мен динге каршымын деп айта албайт экен. Мен динге каршымын. Мусулмандардын жолугу мага лично жакпайт. Ушу чүмкөн алгандар, сакалчандар жакпайт, мен аллергия болом. Көрсөм мен жиним кайнап кетет деп айта албайт да. Чынчына келген ошо айта албайт. Неге айта албайт? Антсе бул ачык эле мусулмандарга мындай чакырык болот дагы, мусулмандар булар менен кыргыздар деле булар менен катташпай, мамиле койбой ачык айта албайт. Бул бир. Булардын ошол жана каршылыгын ачыкка чыгарып интернетке чыгарыш керек. Интернет чыгарыш керек. Кантип чыгарасың? Барасың, чаласың, сурайсың, интервью аласың. Ушундай кылып атпызго, каршы экенсиз го, эмнеге каршысыз десең, анан жанагы экиленип же каршымын дей албайт, же каршы эмесмин дей албайт, анан ортодо экиленип, Алла таалам ошол интернет аркылуу шерменде кылат да, анан эртең жок дегенде элдин астында бунун жүзү ачылат да. Анан ошо жүзү ачылгандан кийин элдер билгенден кийин элдер эми ошол жанагы тегерегиндеги бирге иштегендер, кошуналары, кесиптештери, ака-өкөлөрү, бала чакасы, күйөөлөрү, катташкандар, нары бери өткөндө көрүшкөндөр, эгер мындай Алладан корксо, динге болгон кызганыч болсо, ошо мусулман карындаштарына болгон кызганычы бар болсо, алар эмне кылыш керек? Алар ого мындай капачылыгын, жек көрүүсүн билдириш керек да. Катташпай коюш керек, көчөдө учурашпай коюш керек, салам бербей коюш керек, саламына жооп бербей коюш керек. Элестеткиле, бул Алланын буйругуна каршы чыгып атса, анан эртең той, эхсан бир нерсе жана эмне деп коет, андай
эле тушо кестүү бир нерселер өткөрөт, жентек той өткөрөт. Барбаш керек аларга. Эмнеге барасың сен? Биякта ушунча карындаштарыңдын намысына, кур намысына кийимин асыл отса, чачын ачып жүрсүн, юбкасын кыска кылып жүрсүн, санын көрсөтсүн, чачын көрсөтсүн деп атса, ана силер чүмкөнөсүңөр, сакалчандар, медреселер жок болсун деп атса, кыргыз элине кыянат кылып атса, сен кантип барып аны менен катташып, салам берип, кантип анын үйүнө чай ичесиң? Керек болсо көчөдө көргөндө кандай көзүн кыйыгымен карап жактырбаганын билдиришибиз керек бизчи. Биз жок дегенде эч болбондо колубуздан ошо келиш керек да. Биз аны деле кылбай атпайбызбы? Биздин аялыбыз балким, биздин апабыз балким, карындашыбыз бир жерде иштейт. Биз билбейбиз, ал болсо динге каршы кылып жүрөт, кыздарды ыйлатып, кордоп жүрөт. Биз болсо кызыгып деле койбойбуз. Билсек деле унчукпай эле ошо элдик жаза деген болуш керек. Элдик жаза, моралдык жаза болуш керек. Элдер катташпагыш керек. Керек болсо ошо жанагы хиджапка, Алланын динине каршы чыккан адам, ал имандан чыгат экен, капыр болот экен деп эле алымдар айтып атышат. Демек, нике да жүрбөй калат да. Нике талак түшөт деп атышат алымдар. Талак түшкөн күйөөсү аны канча жашап атам менчи? Баласы кантип ага неме кылат? Баласы айтыш керек, апа ушу кылганың туура эмес деп. Күйөөсү айтыш керек, сен никебиз күйүп кетти, биз кандай болот эми бияга деп. Сен жөн жүрбөйсүң, сага эмне зарыл деп туруп күйөөлөрү, аталар айтыш керек, кошуналар айтыш керек, имамдар айтыш керек, бул жана директор, бул жана каршы болгон директор катташпагыла деп эл берге өзүнүн укугун, өзүнүн намысын өзү коргоп калбаса, анан кайсы депутат коргойт? Анан эч бир депутат коргойт, эч бир прокурор чуркап жүрүп коргойт, анчы. Анан бир укук коргоочу чуркап коргойт. Муну эл өзү коргош керек, коргошуна моралдык жактан коргош керек. Эч ким барып бетине чабып сал, бетине түкүрүп сал дебейбиз болсочу. Болсо ушу бетине түкүрсөң деле жарашат, ушу маалиеттерге ошондорго билим берип, бетине түкүрсөң деле, мынтип өтүп кетип түкүрүп салсаң деле сени эч ким камап салбайт. Бирок жок дегенде сен анын сезим билдиресиң, жок дегенде мыйзам чара көрбөсө сен ошонун чараны көрүп бир кичине неме боласың да. Жок дегенде таасир берген болосуң. Ал ойлонот, мен элге каршы чыгып аткан турбаймынбы? Бул мусулмандар эл турбайбы? Буларда бир колунан бир нерсе келет турбайбы дейт да. Анан болсо биз бияктан кыздарыңын ошончо миңдеген, Кыргызстанда миңдеген кыздар деп мен ишеничте айта алам. Жолугун чечип жүргөндөр бар, кие албай жүргөндөр бар, илеп аткандар бар, дарбазанын астына келе албай аткан, мектептин дарбазасына келгенде титирейип калтырагандар бар. Ушундай ыйлашат кыздарчы, мугалимдер ыйлашат. Тойдум дегендер бар, ушу мектептен чыгып эле кетейинчи дегендер бар. Просто аларды көрбөй укпайт, алар мен аларды дайым угуп көрүп келип аткан үчүн мен ушулар айтып атам, бар нерсени айтып атам. Мен жок жөнү бирөөнү жамандаган жокмун. Оңой эле любой мектепке барып туруп кыздардан сурасаңар болот, интервью алып, кыздар ушу мектепте жолукка каршы эмеспи, кандай депчи сурасаңар, анан айтат, Секин айтат, мугалимден сурасаң, ушу жолукчандар көбөйүп кетсе кандай болот десең, ошол жерде эле баштайт, ушу кереги жок деп айтат да. Эл өзү чара көрбөсө, эл өзү динин кызганбаса, анда билбейм, кимге дин бизге керек эмес болсо кимге керек анан. Ошо. Агай, мунул жолук маселеси өтө эле актуалдуу маселе. Ушул жолук маселесини мусулмандар кандай кылып коргоп калса болот? Мусулмандар ушул Кыргызстандагы мектеп окуучуларын жолук салынам деген кыздар өтө көп. Ушундай кайрылар болгон, кээ бир кыздардан сураганда мен, эгер мектебиңде жолукка толук уруксат берилсе, канча кыз орунот десем, мектепте 90% кыз орунот деген да. Эгер Кыргызстанда мектептерде жолукка, хиджапка, мындай жүз ачык жолукка, хиджапка уруксат берилсе, Кыргызстанда кыздардын бир 80-90% орунуп алат да. Балким алак үчүн орунот, балким жаккан үчүн, мода үчүн орунуп алышы мүмкүн. Мисалы үчүн ага мыйзам тийип салбайт. Болбосо кээ бир мугалим директорлор ниетине чейин кирип кеткен да, бул эрге тийиш үчүн орунуп алды, мода үчүн депчи. Болбосо мода үчүн деле орунугана эч кандай тийип салынбайт. Орунуп алышат. Ушундан биздин билим берүү тармагындагылар, ошонун ичинде жанагы масон, сасон кимдер ушулар коркушат да, каалашпайт, дин жайылып кетет да. Кыздарда дин жайылса, ал кыздар эртең жакшы бир урпактар бизге тарбиялайт, төрөйт. Ушундан коркушат. Эң корккон ушу маселе да. Биз Кумтөргө караганда, Кемпир-Абадка караганда ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Бул себеби бул Кумтөрдөн Кемпир-Абадтан да бул кымбат маселе да. Биздин иманыбызды, динибизди урдаган мындан коркунучтуу нерсе барбы турабы? Кумтөр майли $1 миллион туусун, майли Кемпир-Абад $1 миллиард туусун, бирок сен бир адам тозокко түшүп кетсе, имансыз болуп, бул кандай бул жаман нерсе турабы? Алла Таала барака берсе, мисалы үчүн ынтымак болсо, башка жерден эле Кудай Таалам барака берет. Эми кантсек болот? Мисалы үчүн, эгер жүрөгүндө мындай даюс эмес, ушу Кыргызстандагы мусулман карындаштарым коргойм деген активдүү мусулмандар, аял киши боло берет, эркек киши боло берет, айырмасы жок, өзү жашаган жеринде, иштеген жеринде, Бишкек болобу, Чүй болобу, Көл болобу, Баткен болобу,
мисал үчүн мынтип сунуш берет элем. Өзү жашаган жеринде нары бери көчөдө мектептин астында кыздар көргөндө кыздар бул мектепте жолукка тыюу салынбайбы, кандай деп сурасын, кызыкса болот да. Анан кыздар айтат, жолук каршы, антет, тигинтет деп айтат. Анан дейт, уже билинди, билиндиби? Демек ошол жерге мектеп иш алып барса болот. Жаран катары кыздардын ошентип сүйлөгөндөрүн диктофон жаздырып, байкатпай видеого тарттырып, мисал үчүн, анан кайсы мугалим айтты, качан айтты деп жаздырып, чогулуштарында бирөөлөр аркылуу мынтип карындаштар аркылуу, өкөлөр аркылуу чогулуштарда жана жолук каршы сөздөр жаздыртып, болсо барып, урматтуу директор, ушул жерде мен сиңдим чайт эле, андай чайт эле, ушул жерде каршылык болуп тургу, ушу кандай түшүндүрүп бересиз деп туруп диктофон видеолорго далил кылып, анан мен менен байланышып неме кылса, ошол региондо, ошол аймакта жашаган бир активдүү мусулман активист иш алып барса болот. Бир мектепти жолук маселесин чечип койсо болот. Болгону каалоо болуш керек, кам пикир болуш керек. Анан биз менен байланышса биз жолжолорун бүт үйрөтөбүз иншалла. Агай, мынол кыздарыбыз ушул жолук маселесинен улам ушундай аябай бир коркуп калган, чүнчүп калган, ошолорго биз кандай мотивация берсек болот? Ооба, биздин тажрыйбада көп болду. Мисалы үчүн жолук салгысы келген кыздар көп экен. 1-класстан баштап, 2-класстан баштап жолук салгысы келип намаз окуп, мисалы үчүн 2-класста кыздар бир жерде бизде болду тажрыйбада намаз окуп, намазга каршы чыгып, анан биз прокуратурага жазып, прокуратурда Алла разы болсун жана намаз окуй берсин деп, тыюу салынбайт деп. Анан 1-класстагы кыздар жолук салынып, мектепке барып директор менен сүйлөшүпчү. Анан каршы болбосун деп чечкендер болду да. Бирок элестеткиле 1-класс дебей эле койройт. Мисалы 9-класс, 11-класстагы кыздар, мындай жаш кыздар, алар элестет 50-ге чыккан бир чоң доңуз, аюда болгон бир чоң доңуз, аксакал 60-ка чыккан директорлор, мугалимдер, аларды калагандай нары бери мындай чумосун чыгарып чүнчүтөт да калагандай. Уже карышкыр түлкү болуп бүткөн да алар, түлкү болуп бияктан алып кызды жөн ыйлатып, керек болсо кызды суицидке түртүп салат да. Бул эчтеке эмес, бул түлкүлөргөчү. Мен бул сөздөр жөн айтпайт да, менчи мен ушундай кыздардын армандарын угуу берген үчүн мен түлкү бул эң жумшак айтканым болчу. Ар нерсе десе жараша берет, шакал десе деле жараша берет. Мен ушунча фактылар бар. Ушундай жолугун жулуп салгандар бар. Бууган мугалимдер болгон да, бууганчы. Чүнчүтүп, мораль жактан неме эзе берип кыздарды тогуз берген учурлар бар да. Фактлар бар. Мен свежий факт кылып берем, керек болсо эртеңден кылып берем, любой бир мектепке барып туруп ушундай кылып берем. Канчалык мугалимдер ушундай экенчи. Просто көп маалыматтар чыкпайт. Ошо кыздарга эмне демекчибиз? Ошо окуучу кыздар, мектеп бул өзүнчө бир мамлекет эмес, мектеп түрмө эмес. Мугалимдерден коркпогула, мугалимдер ошо мектептин ичинде эле өзүнчө бир баатыр боло беришет. Мугалимдер өтө көп активисттерден коркот, журналисттерден коркот, прокурордон коркот, акимден коркот, мэрден коркот. Мугалимдер коркок бир заттар болот да, директорлорчу. Интернетке чыгарам десең эле канча эле бир кой интернетке чыгарба дейт. Камера менен мектепке барсаң элечи, өнчө эле жүрөгү кармап кетейин дейт. Укук коргоочу чалса пайпастап калат. Анан кыздар караганда жомоктор айтышат. Анан антип берет, сен мектептен айдай берет, анан бул тигиндей мындай деп айтышат. Анан биз чалганда эле мен андай дебедим деп калышат да. Эки жүздүү болот мугалимдерчи, коркок болот, эки жүздүү болот. Ошо кыздар силердин бетиңерге болбойт, анан мен тиги бу, анан сени мындай дейт го. Биз чалсак же бир журналист келсе аны айта албайт да. Бул эмнени билдирет? Коркок экенин билдирет, эки жүздүү экенин билдирет. Демек кыздар силер ушул жана ичиңердеги проблеманы сактабай, ичиңе сактабай, мындай акаларга, агаларыңарга, эжелериңерге, активисттерге, укук коргоочуларга айта бергиле барначы. Көчөдө астыңардан чыгарып айта бергиле, ичиңерге сактабагыла, жүрөгүңөр сыгыпчы. Ушундай болду, мектепте мен кысым болду, эмне кылайын деп. Директор билип калса коркпогула, өчөшөт деп, өчөшө берсин. Итак эле өчөшүп атпайбы? Анан сен айттың беле, айттым директор, сиз анан мен ушундай дедиңиз го. Калаган жагыңа бар, сен баары сен утуласың дедиңиз го. Анан калаган жагым бардым, акага айттым, үкөмө айттым, прокурорго айттым, көчөдө бир акам айттым беле. Ушундай кылды, сиз тиги туура эмес экен. Мен ушундай маселени жөн койбоймун, мага жолугум кымбат, мен андан көрө окуй эле койгонум жакшы деп туруп, ачык айкын мындай коркпой эле айта бергиле. Мен жооп беремин, любой кызга мен жооп беремин. Мыйзам астында жооп бере аламын. Мен любой директор, любой районо, любой министр жооп беремин. Хиджабка тыюу салынбайт. Мен сөзүмө жооп берем. Тыюу салынат деген, болбойт деген, чечип келсин деген мыйзамды бир да директор көрсөтүп бере албайт, көрсөтүп бере алган эмес. Мен жооп берем. Ким айтты десе, ошо бир Кубаныч Бакиров деген укук коргоочу бар экен, ошо жооп берем деди, любойуна жооп берем деди. Мен атымы любойуна айта бергиле. Мен атымы айтып туруп жолуңарды чечпейм десе жооп бере бергиле, мен любой менен сүйлөшөм иншалла. Мыйзам жактан, любой жактан буну майда чүтөсүнөн бери чукуп уже билгенбиз. Любой мен дебатка, талаш тартышка, мыйзамдашканы мен даярмын иншалла. Эч кимден коркпогула. Буну силер ачыкка чыгарганда эле мугалимдер коркуп баштайт. Уже коркуп уже мындай силердин этаттанып баштайт.
Чоң рахмат агай, мына ол эң акыркы суроо, ушул исламофобиядан кантип кутулса болот? Бул жанагы окуучу кыздарга анан могу хиджаб, сакал, мына немелерге чочулоо, буну кыргызча айтканда чочулоо дейбиз, чочулоо дейли. Исламдан чочулоо, исламофобия. Фобия бул коркуу деген сөз да. Динден коркуу, чочулоо, жактырбоо, жийиркенүү, түшүнбөө, мисалы үчүн бул нерсе асылында тамырында бул жанагы түшүнбөөчүлүктөн келет, динди түшүнбөөчүлүктөн келет. Диндин акыйкатын түшүнбөйт, пайгамбарыбыз түшүнбөй, тааныбайт, диндин негизи мындай диндин маңызын, тамырын түшүнбөстөн келет да, түшүнбөйт, изилдебейт, кызыкпайт, билгиси келбейт, бир. Кээ бир адамдар түшүнүп билип турса деле, мисалы, мындай атайын эле мындай каршылык кыла берет. Эми каралы, түшүнбөстүк маселесин айта тургам, исламофобия. Буну исламофобияны дарылаш өтө кыйын да. Буну ошо жанагы исламга каршы чыгып аткан адамдар менен башка бир адамдар, улуу адамдар, түшүнгөн адамдар түшүндүрүштерин жүргүзүш керек да. Ага, директор, бул деген дин, бул динде эч кандай мындай зыян жери жок. Келиңиз, түшүнбөгөн суроолоруңуз болсо айтыңыз мага, айтыңыз, мен айтып берейин, неден динден чочулайсыз, жол салсам не болот, айтыңызчы. Анан десе ошентип сөз алмашып, пикир алмашып, ал тура эмес да, сиз о кыздын намысына тие атпайсызбы, ал кыз салыңыз келет экен да деп мындай түшүндүрүп, логика жактан, адамгерчилик жактан, философия жактан болуп эптеп бир жолдорун табып, далил жактан, мыйзам жактан айтып, тиги менен мындай сүйлөшүп, түшүндүргөн аракет кылыш керек. Анан бирок мугалимдердин түшүнбөстүгү аларга укук бербейт, жана кыздардын намысын тебелеп, жолугун чеч деп айтышка укук бербейт да. Биз мисалы үчүн бир мугалим динди түшүнбөсө, динден чочуласа, динди жек көрсө, анысына биз эч мындай кыжалатчылыгыбыз жок. Биз жаман көрбөйбүз. Динди кааласа чочуласын, кааласа дин жаман көрсүн, кааласа мусулмандар жаман көрсүн. Ал өзүнүн эрки, кааласа тозокко түшөм дейсин, кааласа маймылга сыйынсын, кааласачы, биз ага кийлигишпейбиз. Бирок биз бир мусулман кыздын, карындаштын укугун тебелеп, жолугун чечтеп, намысына тебелегенде биз жол бербейбиз. Ага эч кандай жол бербейбиз, жана түшүнбөстүгү, исламофобиясы ага бир актанууга эч кандай себеп болбойт да, болбош керек эч качан. Эми бул деле түшүнбөйт аттан аш бер, анан сыйла, анан икром кыл, анан бир нерсе кыл, анан сылык сөз айт, эми дештик. Бул мен оюмча бул кандай десем, бул чыныгы мусулмандын сөзү эмес да, булчу. Бул эч мындай зулумдукка эч кандай актануу жок да, зулумдукка эч жол берилбеш керек. Мыйзам буга колдоп атат. Мисалы демократия деген бар, мисалы светтик деген түшүнүк бар. Исламофобияны түшүндүрүү жагы менен чечиш керек, түшүндүрүү жагы болбосо элдик жаза, мыйзам, чара көрүү, сөгүш иштен кетириш керек, шаармандагыш керек. Керек болсо барып туруп жөн жүргөн болсо мен мурдуң жара чабам деп айтыш керек, ошо эркек киши болсочу. Өткөндө бир жерден мындай болуптур, мен кайдан болду, Нокаттан адашпасам бир уруспу, ушуна митис бир мугалим экен, директор экен, эркек киши экен, 60-тарга 70-терге чыккан. 2-нчи класспы, 5-нчи класспы бир кыз экен да, 4-нчи класспы хиджаб салып барыптыр. Салып барганда директор ал деле бир түрк экен, кальдордо кызды кальдордо чыгарып немеде алат. Орусча айтып атыптыр да. Бул не деген кийим, дептир. Что за эта одежда дептир да, орусча. Бул не деген, мен экинчи көрбөйүн дептир. Жаш кыз 5-нчи класспы, 3-нчи класспы кыз айтыптыр. Өзү 70-ке чыккан бир доңуз да. Доңуз десең, бул эң жумшак айткан сөз да, бир чоң доңуз да. Эми элестет, бул не деген, бул мен аял кишилерге мен тең келбеген аракет кылам да, аял кишилер мынтип алдап салдап элем мынтип тамашалап кычыктанып койгон, бирок эркек киши болгон үчүн мен сразу телефон алып туруп чалдым мен. Сен кандай акың бар дедим, бирөөнүн кызына дедим. Мен ушинтип айтып койдум, мен жакшы ойду айттым. Сен бул не деген кийим деген сөзүңдүн өзүндө эле не деген маани турат дедим. Бул деген уже бул кандай упрек дедим, бул упрек да булчу. Сен уже замечание, бул жактырбаган сени билдирип дедим мен. Бул не деген кийим, бул эми эмне карабайсыңбы, бул экинчи мен көрбөйүн деген бул сөзүң. Сен кандай акың бар дедим сени. Сен анан эмне кылыш керек дейт. Сен эмне айтасың, кандай акың бар, эркек киши болуп атыптыр дедим. Сен келдиң дейт. Сен мен барсам, мен сени кагып силкип койшум мүмкүн, сени капа кылып коем дедим барсам. Телефонда эле сүйлөшүп ал менен дедим мен. Бир адамдар угупаса дедим, сени барып туруп капа кылып коет, сени ыйлатып коет дедим сени. Анан орус экен, анан нарагында аялы орусча сүйлөп атат. Пошли их нах деп атат да. Пошли их нах деп айтты. Телефонду угулду магачы, записи бар. Ошака послать этип салбайсыңбы деп аялдын артынан кыйкырып атат нарактачы. Эми орустар ушуда, орустардын колунан эмне жакшылык келмек беле тура. Ошентип атат, анан жанагы мен болуптур, экинчи айтпай мени майли кийип келерсиң деди. Анан мен мындай учурда кыздар ыйлай берет да. Анан апасына айттым,
кызыңыз ыйлай бербеди деди. Мен жаш кыз ыйлабады деди. Мен күндө кулак мээсине куйгам деди. Сен эртең жолук салынып барасың, сага ушинтиши мүмкүн. Ушинтип айтат, ошондо ыйлабагын уктуңбу? Жаман көрбөгүн, сен чочулабагын уктуңбу? Сага ушинтип айтат деп кулагына куюп салган үчүн деди ыйлабады деди. Болсо о 5-класстагы кыз ыйлай бериш керек да. Азыр бир о көрдүңүзчү видео жүрөт жанагы эшек, мен эшегим бул, мен эшегим десе ыйлай берет го. Бир чоң эле эркек бала, уну 10го чыккан бала ыйлай берет, кыз ыйлай берет да. О бул педагогдордо бир меримдүүлүк жок экен, махаббат жок экен. Бул педагог деп деле айта албайсың да. Бул буларга жана математика алгебрасын берсин, анан жанагы иманына, динине, жана өзүнүн кыялына эмне кылат асылып иманына. Мисалы үчүн өзү дарвинист болуп жүрөсүн, о кыздардын эмесине тийишпесин. Биз эч бир билим берүү тармагына мен ушул күнгө чейин аралаша электим да. Мен мынтип сабак бергиле деп айта элек болгон ошо кыздардын жолугуна асылбагыла. Ол бир ыймандуу болгусу келип, ол билим алгысы келип атат. Мугалимдер билим албасын бизде дегенсип, ошо жана мектепте ошо жолукчан кыздарыбызды көрө албастык кылып атат да эми. Ошол Билал, Алла ыраазы болсун, сен келип ушинтип неме şu актуалдуу маселе не болуп калдың. Алла ыраазы болсун, илимиңе Алла таала береке берсин. Барсаң ошо биздин устаздарыбызга, калыс устаздарга салам айтып коелу иншалла. Чоң рахмат агай, сиз менен бир өтө бир сонун маек болду. Буюрса мындан ары да жакшы бир маектерди сиз менен курабыз деген үмүттөбүз. Чоң рахмат.